Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алембаев Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагынын тургуну Келдибек Матисаевке ыраазычылыгын билдирди. Өкүлчүлүктөн билдиргендей, Келдибек Матисаев 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрү болуп өткөн кууг алаңда чек ара айылдарынан эвакуация болгон жарандарга жардам колун сунган инсан. Облус башчысы Абдикарим Алембаев өз кезегинде Келдибек Матисаевке кыйын кырдаалда жабыркаган үй бүлөлөргө патриоттук сезимде кол сунуп, өлкөнүн бүтүндүгү, элибиздин келечеги үчүн кошкон салымы жана өз учурунда материалдык, моралдык жардам көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ыйгарым укуктуу өкүл мындан сырткары оор кырдаалда колдоо көрсөтүп, жабыркаган үй бүлөлөргө жардам берген. Ар бир кыргызстандыкка, Баткен элинин жана жеке өзүнүн атынан ыраазычылыгын билдирди. Белгилей кетсек, колундагы баласы менен үй бар деген жазуу бар кагаз кармап, Тажикстандын куралдуу кол салуусунан жабыркагандарга тилектештик билдирип чыккан Келдибек Матисаев социалдык тармактын колдонуучуларынын алкышына татыган.